Азыркы мына салык боюнча түзүлгөн кырдаал боюнча мына өзүнүн тез чечимин кабыл алып, 6 айга чейин мораторий жарыялаган боюнча өзү жарыялап айтты. Аны баардык коомчулук укту. Ошол эле мезгилде бул ишкерлер толук өздөрүнүн милдетинен бошотулган жок. Анткени мыйзам күчүндө ККМга өтүү боюнча, электрондук жана товардык накладнойлорду жүргүзүү боюнча, андан сырткары электрондук счет фактураларды берүү боюнча. Менин оюмча мындай да, бул азыр ишкерлер көмүскөдөн чыкса, көмүскөдөн чыгып, өзүнүн бизнесин легалдаштырылса, бул өздөрү үчүн эле жакшы болот. Анткени бул жакта пайыздык чендери, ставкалар, налоговый ставкалар өтө эле мындай эң төмөнкү пайызда деп айтсам болот. Мына биз өзүбүз кабыл алып берген мыйзам боюнча, мисалы 30 миллионго чейин 0,5 болсо, андан ашса 1%. Бул абдан жакшы эле шарттар да. Булардын кыйналып атканы бул ошол учет, бухгалтердик учетту кантип жүргүзүү. Негизинен салык төлөбөйбүз деп эч ким айткан жок. Бирок ошол учетту жүргүзүү механизми ушул күнгө чейин иштелбей, такталбай, жөнөкөйлөштүрүлбөгөнүн мына даяр эмес деп ошол себептен айтты да. Бирок азыр эми мындай карасаңыздар, мына крупный компаниялар болобу, башкалар, алар өздөрүнүн бухгалтердик эсебин жүргүзүп атышат. Аларга деген мындай отмена болгон жок да. Алар кандай багытта алып келсе, мына ошолордун отчетторун жүргүзүшөт да. Ошондуктан бул 6 айдын ичинде абдан чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мына ошол айдын ичинде салык органдары менен биргеликте жана башка мындай финансисттер менен биргеликте бул ошол учетту кантип алып барышты жолго коюп алыш керек да.